Саламатсыздарбы, урматтуу менен сүйүктүү YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, кушубак кутман күнүңүздөр менен мына бир тобуңуздар ушул долбоорду кыйырдагы кыргыздардын балдары үчүн деген долбоорду баштаганыңыздар жакшы болуптур. Ушул ырларды балдарыбызга үйрөтүп атабыз дегендер дагы бар. Албетте 3 тилде которулгандыктан жана жогоруда мен айтып өттүм, кыйырдагы кыргыздардын балдары үчүн деген долбоорубузду ушул бир топтон бери баштап бул китепке жарыяланган. Китептеги ырлардын баарын сиздерге ар бирин чечмелеп айтып берип, айрым ырларга обондор чыгарылган, айрым ырларга обондор чыгарылып жатат. Обону жок ырлар да бар. Обону жок ырлар да бар. Ошонун баарына бирөөсүндө калтырбай токтолуп атабыз. Эми ушунчалык баягы иш баштагандан кийин биздин ошол алыста жүргөн балдарга дагы жетсин деген ой максат болду. Өткөндө биз сиздерге убада кылганбыз, эл кайда көчөт деген ырды тарых таржымалын эжеңер айтып берет деп. Ошол ырга өтөрдөн мурун эжеңерди дагы бир жолу жакшылап тааныштырып кетейин. Кыргыз Республикасынын Улуттук Жазуучулар союзунун мүчөсү, Жаштар сыйлыгынын лауреаты, Кыргыз-Түрк Манас университетинин ага окутуучусу, филология илимдеринин кандидаты, балдардын жана чоңдордун акыны Элмира Төлөкова эжеңер мына бүгүн кайрадан биздин студияга келди. Элмира, кош келдиңиз. Саламатсыздарбы? Эл кайда көчөт деген ырдын тарых таржымалоо жөнүндө айтып беребиз деп. Бул дагы эми биз бала кезде баягы эл кайда көчөт деп жанагы колубузга кондуруп алып, анан кийин өйдө жака, ылдый жака, анан асманга самолет менен учушубуз керек деп ушинтип ойночу эмес белек. Мына ошол баягы биздин балалыктын илеби ушу сиздин китебиңизде камтылган да. Эми анда эл кайда көчөт жөнүндө тарыхын айта бериңиз. Эл кайда көчөт деген ырдын жазылышына бала кездеги ошо эл кайда көчөт менен ойногонубуз себепкер болду биринчиден. Бирок ошол нерсени эң биринчи мага айтып берген апам болгон да. Апам эл кайда көчөттү көргөндө деп мен жаңыдан эс тартканда айткан эсимде да, ошону таанып калган учурум эсимде. Анткени эл кайда көчөттү көргөндө бул деген эл кайда көчөт деп коет. Биз дейт апам, раматтылык апам, бала кезде жайлоого көччүбүз. Анан ошол жайлоого барганда ошол эл кайда көчөттү кармап, эл кайда көчөт дечибиз. Анан ошол каяка көчсө, ошол жака көч отурукташкан деп айтканы эсимде калган да. Анан ошол себептен бул ырды жазганда дагы бул жерде кыскарып кетти, бир куплетин эле бала түшүнгүдөй болсун деп баягы оюн, биз ойногон оюн катары болуп атпайбы, ошону биле жүрүшсүн деп жазып койгом. Эл жайлоого көчөт, эл тоого көчөт, анан эл жаздоого көчөт деген ушул төртөө бар болчу. Анан эл суу бойлой көчөт деп санап жаздым эле, бирок бала түшүнгүдөй кылып бир куплетін калтырып койгом. Орус тилине которгон Кыргыз Республикасынын Улуттук Жазуучулар союзунун мүчөсү Жылдыз Акаева жана Орусиянын Жазуучулар союзунун мүчөсү Анна Бичевина. Англис тилине которгон Кыргыз-Түрк Манас университетинин ага окутуучусу, филология илимдеринин кандидаты Алтынай Токтоматова. Сүрөтүн тарткан, аябай жакшы сүрөт тартылган, бул эл кайда көчөткө дагы сүрөтүн тарткан Кыргыз-Түрк Манас университетинин ага окутуучусу Айтбөбү Бадакшанова эже. Ал эми көркөм окугандарды айта кете турган болсок, көркөм окуган Калыс Ордо конушундагы номер 86 орто мектебинин окуучусу Арыкшаев Калыйнур. Кыргызча, орусча жана англис тилинде окуп берген. 3 тилде тең бир эле окуучу, бир эле окуучу окуп берди. Ошол китептин бет ачарында менин бир таң калган нерсем ушул болду, Элмира айым. Көрсө биздин балдар аябай мындай таалим, тарбия анан окутуш эле керек экен. Анан карабайсызбы, мисалы үчүн бир эле бала, мисалы үчүн кээ бир ырларыңызды ошол 3 тилде тең окуп атты да. Анан бул оңой эмес, мисалы үчүнчү, дары эле отура калып анан 3 тилде окуган, анан ошол мугалимдердин да аракети болгон. Ошон үчүн бул эмне үчүн ушул көркөм окуу боюнча балдарды берип атабыз? Себеби деген баягы башка мектептин окуучуларына, ошол кыйырда жүргөн кыргыздарыбыздын балдарына деле баягы мотивация болсун деп. Көрсө ушундайды жасаса болот экен деген нерсени да айткым келип атат да. Биздин балдарыбыз аябай тил үйрөнүүгө жөндөмдүү.
кыргыз баласы чет тилин абдан тез үйрөнөт. Анан мен көп улуттуу университетте көп улутка тил үйрөтүп иштейм. Ошонун ичинен тил Бат кабыл алган, үйрөнүүгө жөндөмдүү кыргыз баласы да. Анткени биз тил үйрөтүп атканда, мисалы кыргызча үйрөтүп атсак, ар түрдүү улуттун өкүлдөрү бир дарсканада отурат. Алар дарсканада кыргызча сүйлөп беришет, аракет кылышат, эшиктен чыкканда эне тилинде сүйлөп кетет да. А кыргыз баласы кайсы тилди үйрөнүп атса, эшиктен чыкканда ошол тилде сүйлөп кетет. Бул тилге болгон жөндөмдү билдирет. Ошол себептен ата-энелерге дагы айта кетким келип атат. Эч чочулабай кыргыз мектепке кыргыз балдарын беришсе, таалим тарбияны улуттук деңгээлде таалим тарбия алып, улууну урматтоону, кичүүнү узаттоону үйрөнө алышат. Ошол эле учурда биздин ата-бабаларыбыз айткандай, жети элдин тилин бил, жети атаңдын кимин бил деген макал бар да, жети тилди үйрөтсө болот. Алар эч кыйналбай эле тил үйрөнүп кете алышат. Ошол эле учурда эне тилине да жакын болот эле да, кыргыз мектепке, кыргыз класска балдарын беришсе ата-энелер. Төмөнкү тасмага көңүл буралы. Өйдөгөч, өйдөгөч, өйдөгөч. Ылдый көч, ылдый көч, ылдый көч. Эл кайда көчөт? Эл кайда көчөт? Көч жөнүн айтат. Жөрмөлөйт өйдө, жөрмөлөйт ылдый. Колуңа консо, учкуча шашат. Өйдөгөч, өйдөгөч, өйдөгөч. Ылдый көч, ылдый көч, ылдый көч. Эл кайда көчөт? Мен ушул ырдын орусчасын айтып берем. Божья коровка, полетит на небо. Подскажи-ка людям, куда им переехать? Божья коровка ползет по листочку. Красные крылышки, черные точки. То ползет вверх она, то ползет вниз. Божья коровка, на ручку садись. Если пересядешь, я тихо скажу, шепотом тебя нежно попрошу. Божья коровка, улети на небо, подскажи-ка людям, куда им переехать? Мен ушул ырдын англисчасын айтып берем. Ladybirds, move upwards, move upwards, move downwards, move downwards. Ladybirds, tell us, ladybirds, where are we headed? Will you crawl upwards or downwards, or land our palms and fly quickly away? Move upwards, move upwards, move downwards, move downwards. Where are we headed? Ушуну менен анда көрсөтүүбүздү жыйынтыктайлы. Элмира айым келип ушул ырыңыз жөнүндө, тарыхы жөнүндө айтып бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Келерки чыгарылышта Короз жана Алмаз деген ыры жөнүндө сөз болот. Саламатта калыңыздар. Саламатта калыңыздар.